Бул коңшу Жамбыл облусуна баруучу негизги жол. Мында кезең күткөн айдоочуларга шарт түзүү максатында жол жээгиндеги башаламан соода кылган көркөлөр алынып, учурда тегерек четин иретке келтирүү жумуштары жүрүүдө. Бүгүн облус башчысы Бакытбек Нарбеков иретке келип жаткан чек арадагы жолдон кабар алды. Бул жердеги башкы көйгөй Евразия экономикалык биримдигинин талабына жараша мамлекеттик салык кызматы тарабынан орнотулган бул видео байкоо камерасын жолдун жээгине жылдыруу зарыл. Негизги максаты салык инспекторлору машинаны чоң жүк ташуучу машиналарды ошо ретке келтирүү көзөмөлдөөчү шайманы ушул жердин маселени чечиш керек болуп атат. Районго тиешелүү болгон ушул мынакей мурунку көркөлөр турган, алардын баары жолдон четке чыгарылып, жылдырылып, кошумча дагы бир полоса жолду басканга даярдап, мынакей жол кызматкерлери дагы өзүнүн иштерин аткарып койгон. Чек арадагы жолдун жээгиндеги күркөлөрдү жылдыруу айрымдарын буздуруу кыйла көйгөй жараткан. Эми иретке келсе, оор жүк ташыган айдоочуларды коңшу өлкөгө өтүүсүнө шарт түзүлөт. Бүгүнкү күндө бир маселе болуп атат. Көрүп турганда могу жерде машиналар, грузовой машиналардын өтө турганда аркасы турбай, ошону кеңейткенге, жылдырганга ГНС-ка, республикалык салык инспекциясына тапшырма берилген. Алар бүгүнкү күнгө чейин муну жылдырган жок. Анын себеби да бар экен, биз аны тактап көрдүк. Муну жылдырганга өтө чоң акча каражат талап кылынат экен. Ошол себептен аз жылдырылбай турат. Иретке келтирүү аракеттеринен соң эми чек арага өтүүчү жол толук асфальттанат. Бул максатта мамлекет тарабынан атайын каражат каралган. Бул жерде чоң капка КПП'нын алдында узундугу 145 метр болгон, туразы 3 метр 80 сантиметр болгон асфальт төшөө кошумча полоса кошуу иштери жүргүзүлөт. Жана ошондой эле КПП'нын ички жагында 1300 метр квадрат жерге ямышный аң чөнөктөрдү жамоо иштери жүргүзүлөт. Алдын ала которулган акчасы 3 миллион 570 миң сом акча каражаты бөлүнгөн бүгүнкү күндө. Ошол бөлүнгөн акчага азыркы учурда бардык материалдар, күйүүчү майлоочу каражаттардын бардыгы алынып, дайындыктар көрүлгөн. Чоң капка чек ара көзөмөл өткөрмө жайында кезең күткөн айдоочулардын саны арбын. Күндүн аптаптуу ысыгында алар үчүн шарт түзүү аракеттери жакынкы аралыкта өз натыйжасын берерин облус жетекчилиги билдирет. Бегайым Асымбаева, Кайнар Ормонов, Зина Ахматова, Манас району.